Таңманай берүүсү өз ишин улантат. Бизде болсо коногубуз бар. Ооба, өзүн өнүктүрүү боюнча тренер, коуч Бурулкан Оракова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кызматыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Манай жакшы, Бурул эжеде манай ар дайым сонун. Жакшы, манай жакшы. Анткени Бурул эже, биз бүгүн өзгөрүүнү өзүңдөн баштап, жакшы жака өзгөрүү. Негизи эле эмнеден башташ керек адам өзгөрүүдө? Өзгөрүүнү өзүңдөн башта демекчи, биз дагы ошол ураанды дайыма БН тренинг борбору көбүрөөк колдонобуз да. Өзгөрүүнү өзгөдөн эмес, өзүңдөн башта деп. Себеби дегенде биз көпчүлүк учурда биз деген чөйрөбүздү өзгөрткөнгө аракеттерди жасайбыз да. Биз чөйрөбүз биз каалагандай болуш керек. Чөйрөбүз биз каалагандай сүйлөш керек. Биз каалагандай угуш керек деген сыяктуучу. Ал эми биз деген биринчи өзүбүз өзгөрмөйүн чөйрөнү өзгөртө албайбыз. Жөнөкөй эле мындай үй бүлөт ала турган болсок, биз мисалы үчүн балдарыбызга айтабыз, эртең менен тур, китеп оку деп. Биз айтканыбыз менен баягы өзүбүз жасабай, бирок аларга айтсак, бул таасири жок болуп калат да. Аны өзүбүз баштап көрсөтүп беришибиз керек. Мисалы үчүн китеп окуп деген сыяктуу, эртең менен туруп деген сыяктуу. Алар акырындык менен алар уже көтөрүлө баштайт да. Өзгөрүлө баштайт. Ошонусу биринчи өзгөрүүнү өзгөдөн эмес, өзүбүздөн баштасак аябай жакшы болот да. Мотивация керек да өзгөрүү үчүн. Кайдан кантип алыш керек? Өзү негизи мотивация деген сөздүн бир маанисин түшүнүп алсак жакшы болот да. Мотивация деген эмне? Шыктандыруу деген эмне? Кандайдыр бир максатка жетүүнүн аракеттери бул мотивация. Мотивация дагы ар кандай болуп бөлүнөт да, ички, сырткы болуп, Көпчүлүк учурда мотивация кайсыл, мисалы үчүн учурларда аябай пайда болот. Кыйналган учурларда адамдар, же баягы сүйгөн учурда аябай жакшы бир мотивациялар шыктанып, адам бир өзгөчө дем күч менен жүрүп деген сыяктуу сонун нерселер пайда болот го. Баягы жашылып жаткан бир таланттар ачылат деген сыяктуу, сулууланып, ошол адамга жагыш аракет жасап, мисалы үчүн адамдар ачка калганда же жумушу жок калганда, ошондо дагы аябай мотивация аябай жакшы иштейт да, сонун иштейт. Адамды ойгото коет, тургуза коет да. Андан кийин азыркы учурда биз деген ошол тренинг өтүп жаткан учурда адамдар оратордук өнөрдөн дагы, биз көбүнчө оратордук өнөр боюнча тренингтерди өткөрөбүз. Андан дагы баягы мотивация деп коебуз, шыктандырууга аябай өзгөчө көңүл бурушат да. Шыктандыруу багытындагы бир темаларды айтып атканыңда кадимгидей алар ойгонушат да. Ойгонуп, кандай баштасак экен, эмнеден баштасак экен дегенде изденүү жолунда бараткан аябай жаштар көп да азыркы учурдачы. Анан чындыгында азыркы учурда көпчүлүгүбүзгө баягы шыктандыруу жетпей атат. Ойгоно албай атат. Сиз өзүңүз бул тармакта качан ушул тармакка өзгөрүп кирип кеттиңиз эле? Так, канча мындан 10 жыл мурун десем болот, өзүн өнүктүрө баштадым. Ошол 10 жыл мурун өзүн өнүктүрүү деген бул ар кандай да, тил үйрөнүү, спорт менен алектенүү, ушул сыяктуу да, 10 жыл мурун. Бирок азыркы жаштарды мисалы үчүн 16 жаштагылар келет, 20 жаштагылар келет, аябай аракет жасап аткан жаштарды көрүп суктанасың да. Азаматтар булар Кудай бурса келечекте аябай чоң албан ийгиликтерди жаратат деген бир ишеним жаралат да. Алардын аракеттерин көрүп алып. Өзгөрүүгө умтулган, аракет кылган жаштарыбыз арбын десек дагы болот да. Бизде WhatsApp номерлары иштеп жатат. SMS билдирүүлөрдү да узатсаңыздар болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Экранда жазылып турган номерга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды Бурул эжеге болгон берсеңиздер дагы албетте болот. Анан дагы 56 56 72 сандары түз эфирде дагы иштеп жатат. Бизде болсо WhatsApp'тан келген SMS билдирүүлөр бар экен. Ойгоноор менен кантип өзүбүздү шыктандырсак болот дейт. Ойгоноор менен өзүбүздү кантип шыктандырса, энергия. Ооба, эртең менен турганда эле, мисалы үчүн өзүм жашоомдон айтып өтсөм, биринчи Кудайга ыраазычылык билдиришибиз керек. Алты саныбыз аман, баары турабы, баары жайындабы деген сыяктуу ыраазычылык билдиребиз, позитив менен турабыз, жакшы ойлорду ойлойбуз. Анан күзгүгө барып, күзгүнүн жанына барып, өзүбүздү кыйнап 1 мүнөт күлүп турушубуз керек да. Жылмайып турушубуз керек да. Ошондо кадимкидей бул жака сигнал кетет да. Бул бурул күлүп атат деген сыяктуучу. Ошондо кадимкидей бизге позитив орнойт. Өзүбүздү кыйнап 1 мүнөт күлүшүбүз керек. Андан кийин сууга түшүү деген сыяктуу, сууга түшүп, анан азыркы учурда баягы техника өнүккөн.
заман YouTube'дан деле көрсөңүздөр болот, мотивация бере турган, шык дем бере турган атайын видео уроктор бар да, сабактар бар. Алардан да көрүп көрсөңүздөр сонун болот. Себеби кадимкидей мындай чыйралып, бир шыктанып, дем алып деген сыяктуучу. Анан ошол сууга түшүп, жакшынакай теги видео сабактарды көргөндөн кийин өзүңүздөрдүн да байкасаңыздар болот, кадамыңыздар дагы башкача болот да. Сыртка чыгып баратканда ишенимдүү, анан бир позитив менен барасыздар да. Адам өзгөрүүдө бурул эже. Эң биринчи өзүн сыйлаш керек. Адам биринчи кезекте өзүн жакшы көрүш керек деген маселе бар да. Анан өзүңүз айтып атпайсызбы, көзгөнүн алдында туруп алып, биринчиден жылмайыш керек. Анан ага кошо мен сулуумун, мен татынаккаймын, мен акылдуумун деген сөздөрдү. Бирок эң кыйыны ошол нерсе да бурул эже. Анткени билбейм, башка бирөөгө айта алсаң дагы өзүңө ошол сөздү айтуу кыйын. Эмнеликтен? Себеби дегенде өзүбүзгө баа берүү төмөн да. Ооба. Ошон үчүн биз айта албайбыз. Өзүбүзгө баа берүүнү акырындык менен көтөрүшүбүз керек. Көпчүлүк учурда бизде өзүбүзгө баа берүү төмөн болгондо дагы бизде эмне болот? Мотивация да жок болот да. Ишеним деген бизде таптакыр жок болот да. Бир койгон максаттарыбызды дагы биз жарым-жартылай деги аткарып, анан 50%ке жетсек да 50%ке жетпей калабыз да. Өзүбүзгө баа берүүнү биринчи кезекте көтөрүшүбүз керек. Өзүбүзгө бааны жогорулатыш керек. Өзүбүзгө баа берүү көтөрүлгөндө кадимкидей биздин үнүбүз дагы, осанка деп коет, келбетибиз, баскан турганыбыз дагы кадимкидей өзгөрүлөт да. Ишеним пайда болот. Бизде WhatsApp'тан келген дагы СМС билдирүү бар экен. Проблеманы жеңүү үчүн аны сүйүш керек деген туурабы дейт. Проблеманы жеңиш үчүн аны сүйүш керек. Туура. Бул кантип проблеманы сүйөсүң деген суроо да. Бул себеби дегенде, ал проблемада мисал үчүн кача турган болсоң, кайра эле айланып келип башка проблема келип калышы мүмкүн да, негизи. Анан биз деген бул сыноодо негизичи экзамен катары берилет да. Бул проблемалар бул бизди ойготконго жардам берет. Эгерде кездешкен кыйынчылыктар болсо, биз аны баягы сүйүнүшүбүз керек да. Так, значит, муну азыр мен чечишим керек деп. Проблема болгондо мээда иштей баштайт да. Мындан кандай чыксам болот, кантип аракет кылсам болот деген сыяктуу биз деген жаңы жолдорун изилдей баштайбыз да. Анан аны биз деген эми кыйын, мынча кыйын, аябай эле кыйналабыз деген сыяктуу кабыл албай, жеңил эле кабыл алышыбыз керек, жеңил чечкенге аракеттерди жасашыбыз керек да. Анан өзү нугу менен кете берет, өзү чечиле берет. Негизи ушул адам өзгөрүүдө биринчи өзүнүн жаман адаттарын жоюш керек да. Ошол жаман адаттарды жоюу үчүн адам өзүн өзү жеңиш керек болот. Мына ушул боюнча айтып кетсеңиз, кантип өзүбүздү жеңебиз? Да, жаман адаттарды жеңиш үчүн биринчи кандай бизде бир аябай жакшы тренингде мен көнүгүүлөрдү жасатамын. Мисалы үчүн адам өзү 21 күндүн ичинде кадимкидей адаттар өзгөрүлөт да. Эгерде 21 күн ошол көнүгүүлөрдү такай аткара турган болсо, кадимкидей өзгөрүү пайда болот. Мисалы бир 7 күн эле ала турган болсок, мисалы эртең менен тура албайм деп кыйналып атса, эртең мисалы үчүн 7-де турса, А тамгасын жазып коюш керек. Экинчи күнү 7-де тура турган болсо, З тамгасын жазып коюш керек. Анан 3-күнү күнү тура турган болсо, кайра А тамгасын жазып, Азамат деп туруп анан илеп бергисин коюп коюш керек да. Ушинтип 7 күн өтөт. Азамат. Эгерде Аза деп туруп кайра эле саат 10-да туруп калса же 9-да туруп калса, ал бузулат дагы кайрадан башташ керек. Ушул сыяктуу өзүбүздү өзүбүз тарбиялашыбыз керек да. Өзүбүз жардам бермейинче башка бизге эч ким жардам бербейт экен. Жакын адамдарың деле жардам бере албайт. Ошондуктан өзүбүздү колго алып, анан акырындык менен болгон аракетти. Жакшы мотивация берип койгулачы бизге бурул эже деген бир өтүнүч келген экен. Жакшы мотивация. Мотивация берип коюңузчу дейт. Мотивация мындай болот да, негизи биринчи каалоо болуш керек. Каалоо болсо, мисалы үчүн асмандагы жылдыздагы алса болот деген сыяктуу бир жакшы бир сөздөр бар го. Каалоо аркылуу бизде максат пайда болот да. Анан биз деген көпчүлүк учурда максаттарды чоң-чоң коюп алып, мүмкүнчүлүгүбүзгө карабай элечи, ошол максаттарга жетпей калганыбызда дагы бизде баягы өзүбүз таштайбыз да кадимкидей элечи. Колуман келбей турбайбы, бул меники эмес турбайбы деген сыяктуучу. Ошондуктан мен да мурун ошондой болчумун, чоң-чоң максаттарды коюп алып, бирок ага жете албай кыйналып,
өзүмө баа берүү төмөндөп ушинтип кыйналып жүрчүм да. Азыр мен мынтип иштедим. Мисалы үчүн 2018-жылдан баштап 2018-жылдын 31-декабрына чейин мен 100 максатты жаздым. 100 максат, майда-майда максаттар. Бирок ошол майда-майда максаттар барып туруп мени чоң максатыма жеткирип коет да. Майда максаттан эле баштадым. Демек адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша максаттарды жазыш керек. Мисалы үчүн биринчи миллион тап эмес, биринчи акырын бир 100 сом тапчы. Андан кийин 200 сом. Биринчи жумушка орнош деген. Да, акырындык менен кадамдарды таштайбыз да. Ар бир жеңишибизди биз деген мактап турушубуз керек. Биздин менталитетибизге бул ачуучундук мойнубузга алышыбыз керек. Мактоо деген аста бизде, комплимент айтуу, мактоо деген аста. Өзүбүз макташыбыз керек. Сен азаматсың, бурул карасаңчы. Сен аябай күндөн күнгө өзгөрүп атасың. Күндөн күнгө ийгилик жаратып атасың. Бизде макал бар эмеспи? Мактангандан жагаш дегенче. Да. Өзүбүзгө макташыбыз керек. Мактабасак бизде тескерисинче макташыбыз керек. Ошондо мотивация болот да. Шык дем болот. Акырындык менен аны жыла баштайбыз да. Азыркы жаштарда көпчүлүк айтат да, эже биз ватадай болуп эле жатабыз диванда депчи. Тура албай атабыз. Тренингке катышам деген мисалы үчүн 1 жыл мурун чалган, бирок мен эми араң келдим депчи. Көпчүлүк учурда вата болуп калабыз. Энергия жок, эжеке эмне кылабыз депчи. Биз энергияны сарптамайын, энергия кайра бизге келбейт да. Энергия. Мисалы үчүн спортсменди ала турган болсок, сиз деген 2 жума диванда жатып туруңуз, эс алыңыз диванда, 2 жумадан кийин сиз күрөшкө чыгасыз. Деп ал спортсменди жаткырып кое турган болсок, 2 жумадан кийин ал эмне? Күрөшө албайбы? Күрөшө албайт. Себеби дегенде да, булчуңдар уктап калган, өзү уктап калган. Ошол сыяктуу биз деген энергия чыгармайын, кайра энергия келбейт да. Энергияны кайдан алабыз? Кайдан алабыз? Ошол суроо да, энергия. Энергияны таза суудан алабыз, мына суу, энергияны таза абадан алабыз. Энергияны физикалык көнүгүүлөрдөн алабыз, Күн сайын биз баскыла дейбиз, жөө баскыла, көбүрөөк баскыла депчи. Канчалык көбүрөөк бассаңыздар, ошончолук энергия кетет. Кайра эле сиздерге ал энергия 100 эселеп кайра кайтып келет дейбиз. Анан туура тамактануудан, организмге жетпеген баягы витаминдерди берүү деген сыяктуу. Анан уктоо дагы аябай жакшы жардам берет, энергия. Топтогонго жакшы жардам берет. Анан дагы бир эмнени байкадым мен практика жашоодо. Биздин энергиябызды негативдүү адамдар алып салат экен. Негативдүү адамдар менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, алар кандай сүйлөшөт? Өзлөрүнүн проблемаларын айтат. Мына акыркы заман келатат, мына мындай суук түшүп атат, бул белгиси, башка белгилери, бул болбойт, болбойт, жакында мындай болот деген сыяктуучу. Андай адамдар менен сүйлөшсөң, кадимкидей энергияңды алат сенинче. Максаттарыңа да андай адамдар жеткирбейт. Ошондуктан биз деген чөйрөбүзгө да карашыбыз керек да. Биз ошол чөйрөнү кандай кылып өзгөртөбүз? Биз деген позитивдүү адамдарды топтогонго аракет жасашыбыз керек. Ийгиликтүү, позитивдүү адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек. Айтпадымбы энергияны? Мисалы үчүн критиканы дагы көбүрөөк уксаңыздар, энергияңыздарды кадимкидей алат. Критиктер. Бурул эже, сиз өзүңүз өзгөрүү менен башка адамдарга мотивация берип, шык берип, жаштарды өзгөртүүгө баягы аракет жасап атпайсызбы? Ошол нерсе канчалык баягы жыйынтыгын берип атат да? Өзгөргөн адамдар канчалык көп? Биз тренингке катышкандардын баарын өзгөртүп салдык деп айтуудан алыспыз да. Адамдын негизин дээрине жараша да. Өзүнүн, мисалы үчүн биз көнүгүүлөрдү беребиз. Врачтар сыяктуу эле да. Эгерде сен таблетканы жазып бердим, эгер ушул 3 маал иче турган болсоң, кадимкидей айыгуу болот деген. Ушул сыяктуу эле да. Биз деген көнүгүүлөрдү беребиз аларга. Эгерде алар көнүгүүлөрдү аткара турган болсо, кадимкидей өзгөрүү болот. Бирок өзгөрүп жүргөн адамдар бар, жашоосунда өзгөрткөндөр бар. Буларды биз кайдан билебиз? Бизге баягы ыраазычылык каттарын жөнөтөт. Өздөрү келип айтып кетишет, ошол аркылуу билебиз да негизинен. Жана да мен сөздүн башында айттым, тренинг учурунда адамдардын, мисалы үчүн 1 күндүк тренингде адамдарды өзгөртүп коюу кыйын, бирок адамдардын ой жүгүртүшүн өзгөртө алабыз да. Жакшы жашоо, жакшы ой деген сыяктуу. Биринчиден ойду өзгөртүш керек, аң сезимди өзгөртүш керек. Сиз кандай мотивация берген китептерди окуйсуз деген СМС билдирип келген экен. Мен Ицках Пентасевичтин көп китептерин окуйм. Ал киши менен баягы тыгыз байланышта иштешип жүрөбүз, тренингтерине барып, жандуу тренингтерине барып, онлайн режимде сабактарын алып жүрөбүз да. Анын бардык ушул жакшы китептери бар, алардан окусаңыздар болот. Андан сырткары Брайан Трейси, Луиза Хей дагы аябай жакшы жардам берет. Аялдарга аябай жакшы мотивацияларды берет деген сыяктуучу. Ошол анан
негизи батыштын айрым мектептери биздин айрым эми бөлүктөрү биздин кээ бир учурларда биздин баягы менталитетке туура келбейт, бирок алардын эми жакшы жактарын алып, анан туура пайдалансак жакшы эле результат болот да. Негизи бүгүнкү күндө тренингдер аябай көбөйүп кетти да. Ооба. Бардык жерде тренингдер бар да. Акылдуу адамдар аябай көбөйүп атат да. Сиздердин тренинг кандай, эмнеси менен айырмаланат? Биздин тренинг эмнеси менен айырмаланат? Жагымдуу чөйрө, андан кийин бизде 80% практика. Көбүрөөк практика менен иштешебиз да биз. 20% теория, анан 80% практика. Практика көбүрөөк бизде. Ошол эле учурда жасагандарын биз деген көрсөтүп беребиз, же тала тренингтерин алып чыгабыз, жат адамдар менен тааныштырабыз, чоң жерлерге алып барып, ал жерге барып чыгып сүйлөтөбүз деген сыяктуу. Ушул практика көп. Ошол айырмачылыгы негизинен. Эми анын баарын жаса, кыл, тур, иште деп бир адам баягы ар бир убакта эле зордоп ушуну жасата бербейт да. Ал нерсеге биринчи адамдын өзүндө каалоо болуш керек да. Жашоого болгон кызыгуу, ушундай бир жаңы нерселерди үйрөнүүгө болгон каалоо болуш керек да. Ошондуктан мисалы азыр бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн арасында деле азыр мен барып чачымды жууп анан жумушка жөнөш керек эле деп көрүп отургандар дагы бар да эже. Ошолорго азыр балким чачыңды жууш керекпи? Барып суу ысыт, жуу, аны ордундан туруп кет деген бир ушундай сөздөр керек болот да кээдечи. Максат болуш керек. Максат негизи уктатпайт адамды. Ооба. Максат коюп коюшубуз керек дагы. Анан аракет жасай беришибиз керек да. Акырындап тур деп өзүңдү тарбиялашың керек. Тур деп анан туруп, анан биринчи этап, анан бар деген сыяктуу, анан компьютерди жардыр, анан ал жуу деген сыяктуу өзү акырын бир кадамдарды тыштай бериш. Баягы айтат го, бир жерден бир жерге барыш үчүн ошону кантип барам деп ойлонуп олтура бербей, ордуңдан туруп эле ошол жерге барышың керек. Мындай, ме өзү эмне кылышты билбейт дейт да. Меге сен тапшырма беришиң керек дейт. Менин мээси иштебейт деген сөз бар го, бирок эже. Ошондо сен ошол меге тапшырма беришиң керек, өзүң менен өзүң сүйлөшүшүң керек деген нерселер бар эмеспи? Чындыгында адам сен азыр Акмарал тур, ордундан тур дегенде кадимкидей угасың да өзүңдөчү. Туура. Ушундай туура негизи. Өзүң сөйлөшө. Өзүң менен туура сүйлөш деген сыяктуу. Ооба. Анан күнүмдүк күн тартипти бирок эже жазыш керек деп атпайлыбы? Күн тартипти, максаттарыңды кагаз бетине түшүрүш керек. Ошондо гана орундалат деп. Анан көпчүлүк менин деле, балким Азиреттин деле, телекөрүүчүлөрдүн деле башкы маселеси ушул болушу мүмкүн да, жазбайбыз. Биз алдыга койгон мақсаттарды жазбайбыз, мен ушул нерсеге жетиш керек деген нерселерди жазбайбыз. Ошол нерсени кантип башташ керек? Жана дагы мен майда максаттардан эле баштагыла дейт болчумун да. Себеби дегенде чоң максаттарда баягы кыял аркылуу негизи максат пайда болот. Кыялда жоопкерчилик жок болот. Кыялдан жата бересиң, кыялданышыбыз керек. Анан жакшы кыялданса, кыял аркылуу максат пайда болот да. Максаттарды биз деген акырындык бир кадамдардан баштай берсек, баягы ыңгайлуу аймактан чыгуу деген бар го. Ыңгайлуу аймактан акырындык менен бир кадамдык жол 1000 кадамга жол ачат деген сыяктуу. Максаттарыбыз, майда максаттарды жазып кете беришибиз керек. Акырындык менен ошол максаттар аткарылган сайын өзүбүзгө теге рахмат айтып, белек тартуулап, көңүлүбүздү көтөрүп, өзүбүзгө мотивация берип, анан акырын чыгып кете беришибиз керек да. Анан чоң максатты коюп алып, мен мисалы үчүн компания ачышым керек деген сыяктуу. Бирок ойлонуп жата бере турган болсок, ал 10 жылда деле ача албайбыз, 20 жылда деле ача албайбыз, убакыт кете берет да. Эң биринчиден ыңгайлуу аймактан чыгуу, зона комфорта деп коет, ошол жерден чыгыш керек биринчиден. Көпчүлүк адамдар чыга албай кыйналышат да. Мисалы үчүн 40 жыл болсо, 50 жыл болсо, ошол бир эле жумуш, бир эле жол менен барып, анан жумушун иштеп, кайра келип отуруп деген сыяктуу. Кадимки эле агым менен сүзгөн балыктай да, ошол агымга каршы сүзүш керек жашоодо. Да, суунун бизде дагы жакшы сөз бар, суунун агымына каршы сүз дегенчи. Канчалык биз дискомфортко көбүрөөк бара турган болсок, ошондо результат жакшы болот да. Биз бирок ага карабастан дискомфорттон качып атпайбызбы биз, Мага ушул эле болот. Мен ушул эле жумушумда, ушул эле үйүмдө, ушул эле аймакта деген сөздөр. Мен тил үйрөнгөм келбейт, жок, алар менен сүйлөшкүм да келбейт. Мен тил мага ушул эле жетишет, жашым да ушуга чыгып калды. Кайдан тил үйрөнмөк деген сыяктуу өзүбүздү баягы ыңгайлуу аймакка киргизип алабыз дагы. Кудайга шүгүр, үйүм бар, жайым бар, баары бар деген сыяктуу анан жашап жүрө беребиз да. Анан бирок өспөйбүз да, бир эле жерде эле тура беребиз да. Анан мээ деле өспөй калат анда.
мен деле иштегиси келбей калат. Мен да машыктырып турушубуз керек. Ошондуктан өлүк балык эмес, тирүү балык болуш керек дейт да. Сууда сүзгөн тирүү балык бололу. Эң негизгиси ар бир адам өзүн жакшы жакка өзгөртүүгө аракет кылыш керек. Бурул эжекебиздин айткан сөздөрү чоң мотивация берди окшойт, чоң бир шыктандыруу берди окшойт. Андыктан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Өзүн өнүктүрүү боюнча тренер, коуч Бурулкан Нуракова бизде конокто болду. Сиздердин сурооңуздарга дагы жооп бердик. Чоң рахмат сизге. Таң эртең келип, жакшы бир мотивация бергениңиз үчүн.